2-апрелге карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Бүгүн 2-апрелде Тураган Нурланбек Тургунбек уулу аткаруу бийлигине жолду кеңейтебиз деп, элди козутуудан уулак болуу керек деп эскертти. Айылдарда, кичинекей айылдарда да жолду кеңейтүү максатында үйлөрдүн короо жайларын жылдыруу боюнча масштабдуу иш-чара жүрүп жатат. Бул иштерди аткаруу бийлиги этияттык менен жүргүзүшү керек. Тынч тиричилигин кылып жаткан элди козутуп коюп жатат. Оркоюп чыгып кеткен, жолго салып алган курулуштарды эл өзү деле түшүнүп, бузуп, иретке келтирүүгө макул. Бирок кээ бир жерлерде аша чаап кеткен учурлар болууда. Ошондуктан этияттык керек, элди көп козутпоо зарыл, деди төрага. Өлкө боюнча мыйзамсыз курулуштарды алып салуу иштери жүрүп, кызыл сызыктан чыккан объектилер буздурулууда. Айрымдарынын документи бар болгондуктан соц тармак колдонуучулары уруксат берген органдарды да жоопко тартууну сунуштап келет. Кыргызстанда оюн учурунда каза болгон улакчы Мирлан Сыражиддиновдун өлүмүн шылтоолоп, көк бөрүнү жок кылууну каалаган күчтөр бар. Бул тууралуу парламенттик жыйында депутат Балбак Төлөбаев билдирди. Көк бөрү Кыргыздын улуттук оюндарынын бири. Бул көк бөрү аксакалдар сото, калпак, камчы дегендей эле биздин сыймыгыбыз, деди ал. Төлөбаев спорттун ар бир түрүндө кырсык болуп, адам өлүшү мүмкүн экенин белгиледи. Анын пикиринде болгону эрежелерди өзгөртүп, оюнду уланта берүү керек. Өткөндө көк бөрүдө кырсык болуп, бир жараныбыз өтүп кетти. Ошонун айынан калысты жана ат менен келип сүзгөн оюнчуну да камап коюшуптур. Бул эми кырсык да. Ушунун айынан көк бөрү оюнун жок кылганга аракет кылган күчтөр да бар. Буга жол бербешибиз керек, деди депутат. Аны айрым кесиптештери колдоду. Депутат Илимбек Кубанычбеков оюнчулар жаракат алып, майып болуп калып жатканын айтып, оюндун эрежелерине бир катар өзгөртүүлөрдү киргизүү керектигин билдирди. Депутат Аккулу Бердиев көк бөрүдөн тайгазанды алып салуу керек деп эсептейт. Көптөгөн балдардын бели үзүлүп кетти, аттары жаракат алып жатат. Кыргызда убал деген сөз бар. Тайгазанды жоготуш керек. Мына казактарда көк бар деп ордого окшоп чийип туруп эле улакты ошого таштап жатат. Биз деле жаш кезибизде улак чапканбыз. Аламан улак деп эле чапчу эле. Ал жерде адамга да аттарга да зыяны жок. Ата бабаларыбыздан бери ошондой чабылып келген. Тайгазан деген кечээ жакында эле пайда болду. Ал балдарга, аттарга зыян болуп жатат, деди Бердиев. 12 мартта Бишкектеги көк бөрү мелдешинде бөрүлүү командасынын капитаны Мирлан Сыражиддинов каза болгон. Анда милиция оюн учурунда Сыражиддиновду ат менен келип сүзгөн улакчыны жана беттештин калысын кармаган. Соттун чечими менен оюнчу 2 айга камалып, калыс үй камагына чыгарылган. Алар адам өлүмүнө алып келген саламаттыкка оор зыян келтирүү беренеси боюнча айыпталууда. 1 май райондук ички иштер башкармалыгы Панфилов паркындагы кырсыкка байланыштуу керектөөчүлөр үчүн коркунуч жаратуу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. 31 мартта парктагы аттракциондон кулаган кыз реанимацияга түшкөн. Милиция шектүү катары аттракциондун 24 жаштагы ША аттуу операторун кармап, убактылуу кармоочу жайга киргизди. 31 мартта Панфилов паркындагы аттракциондон кулап түшкөн 19 жаштагы кыз ооруканага жеткирилген. Учурда ал оор абалда реанимация бөлүмүндө жатат. Окуядан кийин жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги аттракциондун ээсине айып салып, парктагы бардык аттракциондордун ишин убактылуу токтоткон.